Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен ушундай жөнөкөй рецепти менен бөлүшөм. Алгач тоок этин таза жууп алып, ушундай бөлүктөргө бөлүп алабыз. Этибизге 1 кашык туз, анан таттууларды кошуп аралаштырабыз. Майонезди дагы кошуп аралаштырып 2 саатка коюп коебуз. Sarımsak ese bölüktөргө bölüp, piyazды ese туурап алабыз. Картошкабызды дагы бөлүктөргө бөлүп алабыз. Картошкага дагы таттууларды кошуп, майонезди дагы кошуп аралаштырабыз. Листке фольга кагазын коюп, 2 саат турган тоок этини салабыз.
Картошканы дагы кошобуз. Помидор дагы кошобуз. Сарымсак, пиязды дагы кошобуз. Эгер болгарский болсо кошсоңуздар болот, өзүңүздөрдү каалооңуздар менен. Жүз 180 градуста 1 саат пиширип алабыз. Сиздер дагы биширип көрүңүздөр, өтө жумшак болуп пишат. Эти дагы менин каналыма катталыңыздар, лайктан баса кетиңиздер. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки.